Tangkı efir. Tangkı efir. Так, bir kişi daha girsin. Ne göbeyt alalım. Так, Гулькайыр жаман. Саламатсыз ба, Гулькайыр? Кейки kişi girdi. Лайктан басып тұрсаңар, же поделиться алып тұрсаңар, ошондо көбүрөөк кирет эле. Ошондо олтуруп алып, маек курат элек. Бүгүнкү тема Эмиль Жамгырчиев, Эмиль Жусупов депутаттыгынан кеткендегиси, эмне себептен кеткендегиси, ошонун бардыгын азыр толугу менен айтып берем. Так, мына азыр 5 киши болду эфирде, ким келип атканда. Так, 4 киши. Поделиться кылып койсоңуздар, же лайктан басып турсаңыздар, дагы көбөйөт. Мейли айта берейин. Так, азыркы тема бүгүн Эмаком курулуш компаниясынын алкагында болуп турган нерсе. Баары сурап атат, эмне себептен Эмиль кетти, өзү арыз менен жазды деп туруп, ошону абдан көп суроолор жаратып атат. Мага көп адамдар личкама жазып атат, сиз деген ошо азыр Эмаком боюнча иштеп аткан турбайсызбы дейт. Ооба, мен азыр Эмаком боюнча иштеп атам. Эмиль Жусуповдун көп жылдан бери мындай инилерим тааныган, мага кайрылган. Эмне себептен кеткендегиси бул мындайдан. Мен Facebook баракчаман андан тышкары Замир экөөбүз өзүбүздүн проект долбоорубуздун тегеренде айтып бергенбиз. Эмакомдо эмне себептен Эмаком ушундай акыбалга түшүп калды деп. Ошонун негизинде Эмакомдон Жээнбековдун малында, Сооронбай Шарипович Жээнбековдун малында Эмакомду мындайча айтканда сазга тыккан кишилердин толугу менен атап бергенбиз аттарын. Баш аягы $10,5 миллион Эмакомдун ар кандай эмелер менен. Ошол жакта Улук Марипов да бар, ошол жакта Сарбашев да бар, ошол жакта Аташев да бар, Атошев деген. Ошол жакта дагы Алмамбет Салиевдин аты чыгып атат ошол жактан. Ошолордун бардыгын ревизия, актыларын, сверкаларын баарын кылып, ошо сверкалардын баарын кылып туруп, азыр колубузда актылар бар. Ошол актылардын негизинде ким алган. Даже могу Улукбек Марипов ошону премьер-министр болуп туруп, ошол да 7 квартира алып кетиптир деген, ошондой бир эме келди азыр. Эми ошон үчүн Эмаком компаниясы ушунчалык сазга тыгылып калган. Анан кийин элдин баары сурап атат. Мен муну деген эмесин айтып бердим да, эмне себептен Эмаком ушундай сазга тыгылып калган. Эми болсо баары сурап атат. Эмиль Жусупов Эмакомдон эмне кетип калды, депутаттыктан эмне кетип калды дейт. Айтып берейин, Эмиль Эмакомдон өзүнүн ыктыяры менен кетти. Анткени ошол жерде бир блогер эмес, журналисттер, журналистикалык этиканы түшүнбөстөн Эмилди ошол жактан тартып,
Эмил өзү уюштуруп ошол жерге элдерди достукка уюштуруп ошол жерди туруп ошол жерде түшүндүрмөлөрдү баарын берип атса, керектүү кадрларын гана кесип, калган ошол жакта эл наоборот Эмилди тигилерди сүткорлорду токтоткула дегендерди ал жасабастан, наоборот ошол кадрларды кесип, эл менен коркпой эле жолукту да ошондо Эмил Жусуп. Ошондо ошолордун баарын кетип, анан ошол жерде сен депутаттык мандатың менен пайдаланып алып, ошону менен кол тийбестигиңди пайдаланып алып туруп, ушинтип туруп элди алдап атасың деп, ошол дооматы ошол да. Депутаттык мандат деп туруп дооматы ошол. Анан ошондо Эмил экөөбүз кезиктик, акылдаштык. Анан ошондо акылдашканда ошондо бир чечимге келдик. Өз ыктыярым менен Эмил айтты, ага дейт, мен өз ыктыярым менен кетейин. Анан ушу Эмакомдун ушу депутаттык корпуска, жогорку кеңештин эмесине жабынып алып деп, ошондой сөздөрдөн алыс бололу. Ачыкка чыгып, мен азыр аягына чейин Эмакомдун проблемаларын чечип, элдин бүт көйгөйлөрүн чечип, ошол жерде баарын встречаларды өткөзүп, кайсы жерден кандай возможность болсо ошол тыйындарын төлөп берип, незавершенный строительствону, незавершенканы бүтүрүп, зато элдин астында сен мына депутаттык деген мындай куру дооматка келбестен, мен өз ыктыярым менен барып туруп, БШКга барып, ошо өзүмдүн мандатымды тапшырайын деп туруп, ошондой чечимге келди. Чечимге келип туруп, мен ошондо айттым, абдан туура, бул абдан туура кадам. Ошол кадамды абдан эметесиң, потому что сен депутат болсоң эле, ошо сүткорлор аны пайдаланат да, карапайым эл ошол жакта пайдаланышкан жери жок. Ошол жактагы сүткорлор пайдаланып $100 000 берип коюп туруп, $1 700 000 бергем деген калпычылар, анан тет жерде өзүлөрүнүн эртең күнү мындайча айтканда ачуучу жери ачылып кала тургандан корккондор ушу элди дүрбөлөңдө салып атат. Анан ошону менен Эмил барып өз ыктыяры менен жогорку кеңеш барып туруп, бош райкомго барды, өз каалоосу менен жазып берди. Ошону менен мына депутаттык мандатты берди, тапшырды. Бүгүнкү күнү депутат эмес. Бул өтө туура кадам деп эсептейм. Андан тышкары ошондон кийин биз мурун заявление жазганбыз. Ошол адамдарга, кимдерге, эмелерге бардыгына биз деген арыз жазганбыз. Ошол арыздын алкагында азыр иштеп атабыз. Ошол жерде күнөөлүү адамдар, Эмакомду ушундай азапка тыккан адамдардын толугу менен азыр көйгөйлөрүн чечкен аракетин кылып атабыз. Ошолордон алабыз буюрса, ошолордон алыш керек. Анткени деген ошондо бийлик менен колдонуп, колунда бийлик бар болгондо, ошондо опугилар менен колдонуп, ошентип туруп, Эмаком сазга тыгып туруп, бүгүнкү күнү баарын Эмилге жүктөп коюп, өзүлөр бирөөсү Аравияда тет жерде депутат посол болуп жүрөт, бирөөсү депутат болуп олтурат, бирөөсү болсо тет жерде оштун кожоюну болуп олтурат да, мындайча айтканда. Ошондуктан мен азыр дагы ошолорго дагы алар көрсө ошолорго айта кетет элем. Ошол урматтуулар, мен силерди деген тааныбайм, мен силерди тааныбайм. Улукбек сени тааныйм, Талай досум сени тааныйм, калгандарын тааныбайт экенмин. Азыр пока момундай катуу нерсе болуп кете электе, азыр доследственный мероприятие болуп атат. Бул иш боюнча мына эми күч кубат берсин ГКМБнын сотрудниктерине, прокуратуранын надзорниктерине күч кубат берсин. Ошолор мына жардам берип атат. Жардам берсе экен, ошону до конца жардам берсе экен, ошо элдин акчасын алып алгандардын баарын кустуруп, кайра ошол элге берип ошол акчаларын кыргыз элдин көйгөйүн чечели деген ошондой туура кадамдар жасап атабыз.
Анан кийин могу жерде ар кандай сөздөр кетип атат, бул кыйнап коюптур, тил кыйнап коюптур, ошону кетирип. Бунун баары каранда калп. Эч ким муну кыйнаган да жок, айткан да жок. Просто могу жерден элдин мындайча айтканда элдин оозунда орок жок экен, өңгөчө сүткорлордун. Бул деген депутаттыкка таянып алып деп туруп ушинтип сүйлөйт да. Эми мен оюмча Эмиль абдан туура кадам жасады. Азыр бүт көйгөйлөрүн, Эмиль болгон эле 33 жашта. Азыр элдин көйгөйүн чечип, бүт баарын тазаланат. Азыр могул акчаларды ушу прокуратура, ГКМБ мына жардам берип атат. Кудайым буйрса мындай эми доследственный мероприятиялар жүрөт. Ошолор жасап берип атат. Ошолор жасалса, берилсе, ошону менен төлөнөт эле. Ошон үчүн күч кубат берсин ошо сотрудниктерге. Ошолор баарын жардам берсе, абдан чоң ыраазычылык болот эле. Бул ыраазычылык мындайча айтканда Эмилдин өзүнөн эмес, ошол алданып калган элдин ыраазычылыгы да. Ошондуктан урматтуу Facebook колдонуучулар, өңгөчөсү тетиги калпычы сүткорлор, тим эле кино ойногон сүткорлор, силер менен өзгөчө абдан чоң азыр эме болот. Чоң разбор болот. Ар бир соттун ар бир кагазын далилдеп беребиз. Ар бир алган тыйын үчүн жооп беребиз. Ар бир силер ошолорго жооп бере аласыңарбы деген сөз болот. Аны жана айтып кетпедимби? Урматтуу, жана пока доследственный мероприятие болуп атканда, могу мен атап кеткен кишилер силерге айтып коет элем, ушул дагы доследственный мероприятиялар болуп атканда, силер деген ошол ущербтердин баарын берип койсоңуздар, абдан туура болот эле. Ошондо силердин да атыңар чыкпай эле ошол урдалып тартып алган акчаларыңарды берип койсоңуздар, ошондо доследственный мероприятиянын негизинде иш козголбойт. Козголгон иш деген ошондо жок болуп кетет. Ошондуктан ошо алган адамдар силерге баарыңарга тең доказательство бар, чогулттук. Мындайча айтканда 2 ай күн түн иштедик, ошол доказательстволордун баарын чогулттук. Силер азыр эртелеп эле ошол тыйындарыңарды берип, кайра назад возврат кылып туруп, бир кезде пайдаланганыңар чын, коркутуп үркүткөнүңөр чын. Эми ошону билип туруп эле өзүңөр Эмилге чыккыла, Эмилге чыгып туруп возвратын кылгыла. Ошол возвраттарды Эмил элге таратсын, ошол жерде карапайым элге таратсын. Ошону менен силерге да мындай